Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле замандаштар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көрүп турсаңыздар керек, булар Гисар койлору. Учурда биз Бишкек шаарынын өйдөсүндө тоо тарапка келдик. Бул жерде бир корол кой, Гисар койлору бар. Эч ким десеңиздер, буга чейинки Кыргызстанга биринчи жолу алып келген Дорпер койлорунун ээси Пардабай агабыздын койлору. Анда эмесе Пардабай ака, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериңиз болтабы? Кудайга шүгүр. Рахмат. Тынчаман. Тынчаман. Жаңы жылга жакшы чыгып алдык. Учурда 2 декабрь биз тоого келдик. Аба ырайын көрдүңүздөр да туугандар. Биз азыр дөңгө чыгып карадык. Бишкекти капкара түтүн басып турат. Айта кетчү нерсе, мына кар, бул жакта кар, күнгөй тарапта кар жок, от болуп көрүп турсаңыздар керек. Жайыт өтө мощный экен. Пардабай ага, кара, кызыл Гисар койлор экен, а? Бул Тажикстандан келди. Таза кандуу Гисарлар деп айттыңыз. Келгенден бери ушул жерде турат да. Ушул тоодо багып келатабыз. Жазы кышы. Жазы кышы ылдый жакка, эч жакка алып түшпөйбүз. Анан жалаң ушу жаратылыш берген табигый таза өскөн чөптөрдү гана өсүп, жеп, чоңоюп келаткан койлор да буларчы. Негизи Тажикстандан, Гисарский райондон булар алынып келинген. Уже мына 2 жолу поколение алдык. Буларды мен алып келгенден эми туугандарыбыз менен мына жалпы баштаганбыз. Негизги максат бул жердеки бул койлорду эме кылган мындай экологиялык таза мына эт алсак, эт жесек деген ойдо алып келип ушул тоо жакты мамлекеттен арендага алып, ушундай уюштуруп кармап келатабыз да. Мындай бул жерде бул койлорго бир дагы жазбы, кышпы эч кандай подкормка берилбейт. Башка жактан алып келинген бир чөп, престер берилбейт. Же арпа, буудай бир жем берилбейт. Мисалы, арпа менен буларга подкормка берсек, арпа деле селитра менен өсөт дагы. Мен ошонун дагы мындайча айтканда экологиялык таза деп айтканга оозум барбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз мындай принципиалдуу түрдө буларды жалаң гана ошол жаратылыш берген тоодогу селитра менен өспөгөн, дары-дармектин күчү менен өспөгөн табигый чөптөрдү гана жеп келаткан мал жандыктар бул жердечи. Жалаң баары ошондой. Бир аралап көрөлүчү гана. Кызыл Гисарлар, кара Гисарлар көрдүңүздөр. Эч кандай жем чөп берилбейт, жалаң гана ушу жайыттын эмеси менен деди. Мына көрдүңүздөрбү жайыт тоолорду. Ушул жактарга жайылат экен. Мына семизе көрдүңүздөр, тоодо жүрүп, подкормдагыдай эле турат экен, мына семиз койлор. Булардын эми биздин чүйдүн Гисарлары менен Тажикстандан келген Гисарлардын айырмасы кандай болуп калат экен? Тоо ташка, ысыкка, суукка чыдамдуулук дегендей. Мен жалпы айтсам кандай, мына арасында азыр бирөө эле калды окшойт. Атак негизи 4 баш арашан ургачы койлор бар болчу. Бирөөсү өлүп калды, бирөөсү азыр ылдыйга короого алып түшүп кеттик. Арыктап начар болуп калды. Вот азырынакей бирөөсү бул жакта жүрөт. Кыскасы кандай десем, ылдыйга алып түшүп туруп ошолорду бакканыбызда алар жакшынакай семирип, арашандарчы кетип атат. Бирок тоого чыкканда арыктап эле, весин жоготуп эле бир жүдөп ушундай болуп кетти да. Мындайча айтканда, айырмачылыгы менен ушундактан ушул жерден сездик. Тажикстандан келген таза Гисарлар, булар тоо ташта күнүгө бир баягы 20-30-40 километр марш бросок депчи, ошончо жерден да кадам шилтеп басып, ошонун арасына да мынакей без подкормкасыз баягы өзүнүн весини жоготпостон келет да буларчы. Ошо чоң айырмачылык ушундай экен. Арашанды алып чыкканда жазбы, кышпы весин жоготконду байкадык. Бирөөсү вообще эле чыдабай өлүп калды. Мындай куйрукта жок болуп кетти, мындай жакшы баса албай калып ушинтип элечи. Мына Гисарлар эми чындап баягы кандай искусственный селекция, естественный селекция дегендечи, бул кылымдар бою эми өзү чыгарылып келген порода экен да, мындай тоо ташка, ушундай чоң жайытка өтө жарамдуу порода болчу. Сиз азыр төлө алдыңыз да, туурабы? Буга чейин келгенде канча жолу төлө алдыңыз эми деген? Уже 2 төлө алдык. 2 төлө. Быйылкы козуларды көрсөтөбүз. Мына козуларды көрдүңүздөрбү? Куйруктарды өздөрү тоодо ушинтип жүрөт. Ушул арасында мынакей уже чоң почти кой сыяктуу эле болуп калган козулар да бар. Бул жерде эркектери жок. Биз эркектерин баарын эле баягы 3-4 ай кармагандан кийин баарын сатып жибердик. Жалаң ургач козуларды алып калдык. Булар азыр мынакей ушул март-апрелде туулган козулар да. Эми буларды да кантип кылдайсыз эми? Сиз жанакы бурактарны
союп жок кылам дедиңиз, Ооба. Төлкөн мага классный маткалар, зорлор кабыш керек деди. Баягы мындай сортировка деп эме кылып атам мен. Мындайча айтканда бул койлор чындап өтө жесткий сортировкадан өтөт. Например, арасында жалаң мондай кызыл масть, фенотип депчи, тышкы келбет депчи. Ошо фенотип боюнча мен бөлүп чыктым дагы. Например, азыр мына жерде мына бир кой турат, башы ак болупчу. Мына. Ошол бул таза породада гисар. Бирок бул эталонго кирбейт да, мындайча айтканда. Эми вот чисто мен өзүм ой. Мына бул жактагы турган мына бул кара. Гисардын кара фенотиптеги кара түстөгүсүнүн эталонуна кирет. Мындай бели түз, куйругу түз, бардык жагында бир тактары жок. Тигинин башында тагы турат. Мен үчүн бул уже эталонго кирбейт. Мен ушуга окшогон койлорду быйыл баарын бөлүп туруп, Дорпердин кочкору менен качыртырдым. А так бул жердеги жалаң мондай кызыл жашнакай маткаларды бөлүп туруп биз кызыл кочкорлор менен качыртырдык. Кара маткаларды бөлүп, жана барам пробник разведчик деп өткөндө айттым эле го. Юбка кийгизип коет, Юбка кийгизипчи. Ошо белдемчи тагып туруп, ошолорду күйгө келгенин аныктап, кара кой күйгө келген болсо, жетелеп кирип тиги короодун ичинде кара кочкорго коюп, мына короо туугандар. Ушундай кылдык да, мындайча айтканда. Анан ошондон бул жерде бир 60% кызыл маткадагы койлор жалаң эталонго кирет деп айтсам болот да. То есть гисардын эталону депчи. Каралары бир где-то бир 30% болсо керек, бир 10% бул жерде жанагы выбраковка да, жана банитровканы өтпөй калгандарчы. Бирок аны дагы эт алыш үчүн Дорперден качыртырып койдук. Мына мондай ала койлор бирди байкадым. Моетте бир кызыл ала бар экен, Мисалы, мына деле мол деле бул таза, бирок мунун, например, бою жакпайт мына койдунчу. Бою жакпайт сизге. Мен ошондо мына кызыл краска эмелип турганы бул как выбраковкага кеткен да. То есть бул Дорперден качкан. Мына ушул краскалар Дорперден качкан, Вот ушундай сыяктуу биз бүт сортировать этип эме кылганычы. Арасында вот, например, мына, например, кызыл матканы уже жашынакай вот эталонго кирсе болот. То есть мына арасында мына жакта дагы, например, бул келишкен жакшы кызыл койлор. Бою узун койлор экен. Мына кочкоруңуз кууй берип арыктаган окшойт, Кочкорлорду чындап айтканда мен азыр көрүп таң калдым, тааныбай калыптырмын. Булар баягы октябрдын башында, кууттун башында келгенде укмуш красавчиктер болчу да. Азыр 3 кара кочкор, бир кызыл кочкор бар экен. Ушу буларды баарын вакцинадан өткөрүп, текшерип туруп анан койдуңуз да кочкорго, Полностью. Биздин баягы өткөндө видеодон да көрдүңүздөр, өзүм баягы ветеринар акебиз бар, Нияз аке депчи. Ал киши чындап айтканда мен анда ветеринарларды башта көрө элек болчумун, мындай ар бир китебинечи өзү саат, мөөнөт, даталарга чейин жазып алып туруп, мындай айттырбай, дедирбей уже кылдыртып турат да, мындай. Мол болгон болчу, вот витаминизация, иммунизация депчи, мындай бүт кайсыга, оспага, эмнеге вакцина керек, бардыгыны бир жыл ичи, мындай мөөнөт менен, саат күн менен кылдыртып келатат да. Ар бир койдун эсебини билет. Качан алган, не керек, не берилген. Полностью даталар мененчи. Ошондуктан, например, жазында биз койлор сойгондо дагы жанакындай да баягы өпкөсү жана кургап кетиптир деген, же жана мурду агып ушундай боло берет го. Биз жазында бир дагы ошол нерсени көргөн жокпуз да. То есть койлордунчу. Эч кимсин мурду акпайт, мындайча айтканда, оору сыркоосу жок чоңойтот да, келет. Азыр деле мен бир аралап көрөйүн, көрүңүздөр, мына ооруганы, жөтөлгөнү, мурду аккандары вообще билинбей жок экенчи. Вообще карайт экен. Ар бир кой бооз болуп күйлөгөндө, күйгө келгенде вакцинадан өтүп туруп анан качат дейт. Текшерилет дейт ден соолугу. Мына ушул гисар койлору туугандар. Этин жоготпоптур, Тажикстандан келген. Мына могундай чоң келишкен ургачы козулар турат. Эми бул жакта Дорперден качып келген мериностор да бар экен, Буйруса туйталар. Меринос тоого чыдай береби экен? Меринос тоого чыдайт экен. Анан биз мына баягы быйыл козуларга, кочкорлорго бөлүп койгондочу. Жана кызыл кочкор, кара кочкор, анан Дорперге жанагы выбраковка деп айттым го. Анан быйылкы мына козулар дагычы, мисалы мартта туулгандар күздө кээбилери күйгө келип калышы мүмкүн да. Ошол күйгө келгендер болсо дагы биз кочкорлорго койгон жокпуз. Себеби жанагы орусча айтканда половая зрелость, анан физиологическая зрелость деген бар да. То есть если биз азыр буларды күйгө келиптир деп эле коюп койчу болсок, булардын азыр организми өзү мындай өсүп келаткан организм да. Булар ошол бойдон кийин боюна бүтөт дагы, анан козусу да кичинекей болуп, өзү дагы кийин өмүр бою анан чоң кой болуп өспөй калат да. Поэтому кичинекей кой болупчу. Анан баягы козу алып сатам деген, конечно, бир азгырык
ар бир адамда болот го, бирок биз ошол азгырыктан алысыраак болдук да, быйыл кармап, кийинки жылы буюрса булар чоңойот. Анан чоңойгондо буларды кайра дагы бир сыра сортировкадан өткөрөбүз. Эталонго жууп берип, куйрук, бел. Ооба, бардыгы. Анан ошодон выбраковка чыккандарын кайра дагы дорперге коюлуп туруп, жана эт багытындагы козуларды алып кетсек боло берет. Анан мериносторду алганым, эми өткөндө видеодон да айттык, меринос романовкаларды алганын себеби ошо дорперди алып келгенден кийин адамдар чалып, менде мериносум бар эле, менде дорпер, романовка койлорум бар эле. Ошого койсо кандай болот деп эмекандан, анан мен өзүм мындай далил катары көрсөтөйүн деп туруп ушуларды алдык да, эксперименткечи. Дорперден качырылды, булар азыр бул жака келди, буюрса жазда тууса анан сөзсүз мына өзүбүздүн баягы мен өзүм дорперден группада ой бөлүшүп көрсөтүп турабыз да. Кандай болот экен, түсү кантип туулат, кандай чоңойот. Эми бардыгы эксперимент баягы эл менен ушу сиздер менен ой бөлүшүп дегендечи, бири-бирибизди көрсөк эми мындайча айтканда жакшыраак өнүгүү болот да. Сиз эми негизги максат чындыгында эт багытындагы сапаттуу койлорду өстүрүү, Мынтип бизнес кылып эле жылда эле эптеп туудуруп сатмай, жок. Эми Кудайга шүгүр, эми каражаты жетиштүү эле жанагы. Анан бул мындайча айтканда колдон келсе эми бир может быть биз баягы элге же ушу мамлекетке болгон салым да, ой менен бөлүшүп, мүмкүнчүлүгү бар адам ой менен же мүмкүнчүлүгү менен бөлүшүп көрсөтүп турса эми жакшы нерсе го. Катуураак, тезирээк өнүгүү болмок беле деген ой. Ооба да, эми бул койлорду чоңойтуу үчүн кочкордон зависит этет да, основной, козулар чоң болуш үчүн. Эми буга чейин только Тажикстандан алып келип коюп алыпсыз кочкорлорду. Эми алдыңкы максатчы кай жактардын коюп көрөсүз дегендей. Мен ушул арашандын баягы маткалары эме кылбаган мен, мынакей көп эксперттер менен баягы арашанскийди өстүргөндөр, анан аргындаштырып туруп баягы Тажикстандан келген гисарга ошолор көргөн кишилер менен сүйлөштүм дагы. Буюрса кийинки сезонго точно ушундай чечимге келдим. Мен Тажикстандан быйыл деле мынакей баягы айттым, бир знаменитый аксакалдан кочкорлорун алып келдик депчи. Ал кочкорлор чындап айтканда мен көңүлүмө толгон жок. Мен аларды бул жака койгонго уже эми койбойм да. Жөн эле калып кетти. Эми чындап айтканда жакшы аларчы, таза гисарский порода линияны алып кеткенге өтө жарамдуу жакшы кочкорлор да. Бирок мен азыр кийинки жылга ушул маткаларга эми жалаң арашандын кочкорлорун коем. Баягы өзүбүздүнчү. Бою бийик, Арашандын бою бийик келет. Себеби азыр мындай болуп атат да, баягы таза арашан болгондо бияк келип туруп баягы тоого жарамсыз болушу мүмкүн. Эми мына практикада өзүм деле көрдүм. Бирок кочкору арашан болуп туруп гисарский маткага коюлуп баласы туулса, ал ушул тоого, ташка өтө чыдамдуу болуп туулат экен да. Бирок таза мына Тажикстандан келген гисарга караганда балдары чоңураак болуп туулат. Бою бийик, Бою бийик, мындай өтө бир сулуу козулар баягы келечекте койлор түшөт экен да. Ошондуктан уже буюрса келечектеги чечим ошол арашандын кочкорун коебуз эми буларгачы. Арашандын кочкорлору дейт. Эми мен бир рет кочкорлорду аралап көрсөттүм. Мына күрөң кочкор, кой кууй берип бечара. Негизи буларды алып келгенде мага көрсөткөнсүз видеолору да турат, бирок совсем класс кочкорлор болчу. Бирокчу мына караңыздар. Биздин чүйдүн кочкорлорун ушинтип ушул жерге тоого алып келип аралатып жибериңиздер, куйрук калбайт. Мынау кара кочкор болсо совсем эле зор экен, баштар, көкүрөктөр. Өтө широкий. Мына чым кара кочкор экен да. Куйрук чоң экен мындай. Куйрук чоң. Өзүнүн сапатын жоготподу ошолчу. Семиз бойдон жүрөт экен, Ооба. Могул баягы кызыл кочкор, бир кызыл кочкордун бутун ооруп алып ылдый калып түшүп кеттик, атак мынакей. Мына жерде дагы бир кулагы узун кулактуу кызыл кочкор экен мына. Бул эң сулуу кочкор ушул болчу негизичи. Азыр келип тааныбай калдым бүгүн өзү. Бул бой өтө бийик экен. Бул канча тиш бул? 2 тиш. 2 тиш. Мына кызыл кой дагы өтө чоң кой экен, анын алдында чоң. Бул бирок куйрукту бир аз жоготуптур, Бул өтө сулуу болчу. Бирок баш кулакты караңыздар, путу колду, көкүрөктөр дагы тиг экен. Мына ушундай туугандар. 4-нчү кочкор кайда кетти эми? Ал дагы бирөө мына күрөң, бирөө мына сол жакта турат, дагы бир кочкоруңуз. Негизи көрдүңүздөр да, гисар койлор эч нерсе бербейт. Мына ушул жер туугандар. Баш айланып кетти, эчкилерди кошуп коюптур. Эчкилер да эч нерсе жебестен сеп-семиз болуп турат. Бирөөсүн союп кетсек болчу да экен. Өзүмдө таң калдым, сойгонго жарап калыптыр. Текечелер бар, уже конкретный союшка жарап калыптыр. И так мал базарда кымбат болуп атат. Бул эчкилерди быйыл жана эме менен алып келип аргындаштырдык. Эчкилерди неме? Битал. Пакистанский.
жана кулак узун. Мясной. Ошолор менен качырдык бул быйыл. Бул эчкилер да сиздики, Муногу дойный эчкилер окшойт, сүт багытындагы ал эчкилер. Чарбада жүргөн эчкилерде бул акем эчкилер негизи. Ошолор Арасында бул койлордочу бул Ошо баягы кулак узунданбы? ушулардан качырды. Сүт. Бул эчки бул жерде азыр арасында биздин жайдары койлор деле бар. Биз баягы бирек туугандарымдыкычы. Туугандарыңызга, Ошолор жанакы бар арасындачы мындай. Жайдары простой койлор туугандар. Ошо биздин өзүбүздүн нерсе. Мына муногу кара койлор гисар экен, чындыгында. Анда эмесе биз мына Пардабай агабыздын чарбачылыгы менен бир ирет бөлүштүк. Анда эмесе биздин видеого класс басып, комментарийге Пардабай агабыздын мээнетин баалап кетиңиздер. Жана ошондой эле жакындарыңыздар менен видеону бөлүшүүнү унутпаңыздар. Каттар электер биздин каналга катталып, дайым көрүп туруңуздар. Анда эмесе саламатта калыңыздар.